Амансыздарбы мекендештер? Бүгүн 10 август саат 13:45 өттү. Мен азыр ушул Московский областной суд город Красногорскийден чыгып келетам. Бул дагы өзүбүздүн дагы бир кыргыз жердештерибиздин сотуна катышып чыгып келетам. Бул жерде групповой драка менен түшүп калышыптыр. Өзүбүздүн жердеш балдар аты жөнүн кайсыл жерде экенин айтпоону чечтим. Анткени бул балдар ушул өзүбүздүн эле кыргыз балдар бири-бирибизди ушул алдоочулук менен түшүп калышыптыр. Өзүбүздүн эле кыргыз жердештерибиз буларга бригадирлик кылып, ушу Московской областтагы стройкага жумушка ишке чакырган экен. 2 айдан ашык иштетип, эмгек акысын бербегендигинен ушунчалык көп запка көрсөткөндүгүнөн качан акчаны бересиң деп коркутуу үркүтүүлөрдү дагы кылып көрүшкөн экен. Ал балдардын ушул чечен балдар менен дагы байланыш бар экен. Чечен балдар жактан бул айлыгын ала албаган өзүбүздүн жердеш балдарга бир аз кысым көрсөтүлгөндөн булар өчөшүп, аркасынан аңдып жүрүп, ушул Московский областтын бир жеринен ушул Магнит магазинин алдынан кармап алышып, ошол жерде бир аз талашып тартышып кетишкен экен. Ошол жерде бир аз кичине мушташканга чейин барышыптыр дагы. Анан чөнтөгүнөн паспорту менен телефонун сындырып, паспортун алып, паспорттун ичинде Сбербанк картасын алып кетип калышыптыр. Ошол менен балдар кетишкен экен. Паспортун бирөө аркылуу берип беришиптир, бирок чөнтөгүндөгү ушул Сбербанк картасын бербей коюшуптур. Эми сен биздин канча 2 айдан ашык айлык акыбызды бербедиң, сен Сбербанктын ичиндеги акчаны биз дагы колдонуп иштетебиз деген максат менен алып калышкан экен. Ошол Сбербанк картаны бул бала баары эле заявление жазып коюптур. Ал эми ал балдар ушул Сбербанк картаны алып алышып, ушул перекресток магазинге киришип, бир аз суупу, кичине продукт алышыптыр. Андан чыгып бир жерден шаурма алыштыр карта менен. Ошол из менен биздин полиция кызматкерлери, Россиянын полиция кызматкерлери аркасынан түшүп, балдарды кармашыптыр. Ал эми ушул нерсе менен ушу 3 балабыз 11 айдан бери ушул Московской областтын ар жериндеги СИЗОлордо жатышат экен. Булардын мурунку ИВСтеги очный ставкасына да барганмын. Ал эми азыр мына бирөөсүнүн сотуна чакырды эле келдик. Сотту кийинкиге жылдырып койду. Себеби ушул Магниттин алдында дагы көргөн бир аз эмелер бар экен, свидетелдер. Ошол свидетелдердин келбей калганына байланыштуу сот иши аркага жылып кетти. Ошондуктан кыргыз жердештер, баарыңыздарга кайрыларым, эч качан ушундай уруулук, тоноолук, мушташуу, наркотик боюнча экият болсоңуздар, сиздерден ушунчалык суранып кетет элем. Эми бул балдардын мурунку документтерин текшергенде регистрациялары дагы сроктору бүтүп калган экен. Ал дагы делолоруна кошулуп, эми статьяга, ал дагы статьяга кошулуп атыптыр. Ошол себептен баарыңыздарга эмне деп кайрылмакмын. Калайык журт, кыргыз элим, ушул бөлөк жерде бөтөн эрде жүргөндөн кийин ушу бири-бирибизди сатпасак, бири-бирибизди алдабасак, ушу жумушка чакырып, стройкаларды, ушу бир объектилерди алып алабыз дагы, өзүбүздүн жердештерди жумушка чакырып, андан соң ал объекттин акчасын ала албастан, анан балдарга дагы, ушул эмгекчилерге дагы акчасын төлөй албай, ушуга окшогон ушул урушуп, ушуга окшогон ушу сотко чейин ишиңиздер жетип кетип атканда көп каттоолор болуп атат. Ошондуктан баарыңыздарга кайрылам. Бөлөк жерге, бөлөк элге келгенден кийин, ушул жерге ушу иштейбиз деп жакшы ой менен келгенибизден кийин, ушул жерде ак мээнет менен гана иштесек, ушул жакшы иштер бар, официалдуу түрдө, эч эле жок дегенде ушул курьер болуппу, повар болуппу, деги койчу магазиндерге сотрудник болуппу иштесеңиздер деле айлыгыңыздар жакшы эле, берекелүү эле болот. Ал эми стройкада ушу көпчүлүк балдарыбыз ушу стройкага ишке жумушка кирип алышып, ушу стройкадан көп алданып калып атышат. Айлыктарын ала албай ызырынып жүргөн канча өзүбүздүн жердештер бар. Ошон үчүн ушул биздин жогорку бийликтегилер дагы ушуга чара көрсөңүздөр, сураныч, ушул балдарды биздин Кыргызстандын территориясынан чыгып кетип атканда ушул бөлөк мамлекет менен эмгек келишим менен ушул балдарды жөнөтсө,
түрдөгү ушул балдар келгенден кийин ушул иш таба албай көчөдө калып калышып, айла жоктон анан ал жака бул жака ушу стройкаларга ушул акчасы төлөнбөгөн официалдуу түрдө эмес иштерге барып калышат дагы, ошол жерден же айлыктарын өндүрө албайт, же буну заявление жасса эч ким карабайт дагы, себеби бул официалдуу түрдө эмес. Ошол максатта ушул балдардан өздөрүнүн күчү менен ушул өндүрүп алабыз, коркутуу жолу менен, ушул коркутуу үркүтүү жолу менен акчаларыбызды өндүрүп алабыз деп ушундай эми темир тордун аркасына жок жерден түшүп калып атышат. Ошон үчүн баарыңыздарга ийгилик каалайм. Азыркы кезде ушул Азиядан келген биздин мигранттарга ушундай кысым көрсөтүлүп атат Россияда, ушул регистрация боюнча дагы, эмгек келишим боюнча дагы. Себеби ушул акыркы күндөрү ушул Азиядан келген мигранттарда кылмыштуулуктун саны аябай көбөйгөндүгүнө байланыштуу ушул бизге азыр документ жасоо боюнча дагы аябай чоң кысымдар көрүлүп келатат. Ошон үчүн улуу урматтуу жердештер, баарыңыздар келгениңиздерде, ушу Россияга келатканыңыздарда жети өлчөп бир кесип келсеңиздер, жеңил оокаттын аркасынан эч качан жакшылык келбейт. Көпчүлүк жаштарыбыз айтып эле келатамын, ушу наркотик боюнча дагы ушундай темир тордун аркасына калып кетип атышат. Ал эми ага чейин документтер тазабы, какой-то административ штрафтары барбы, алар дагы статьяларга кошулуп кетет. Ошон үчүн көзүңүздөрдү ачсаңыздар чоң. Жаштар, эскертип атабыз, ал эми ата-энелер ушул бала чаканы жөнөткөндө жакшылап түшүндүрүп, кулагына куюп, ушул кулагына күмүш сырган тагып жөнөтсөңүздөр. Ошон үчүн улуу урматтуу кыргыз элим дагы да сиздерден суранып кетем. Эч качан ушундай жеңил оокатка, алдамчылык, тоноочулук, каракчылыкка ушундай жага азгырылбаңыздар. Москвада деле, Кыргызстанда деле кайсыл жерде жүрбөйүн, Кудайым бизге ырыс кылсын, жакшы жерден чечет. Жакшы жерден ырыс кылсын, бизге төгөт. Ошон үчүн ырыскыбызды адал жол менен гана бөлүшүп, терип жегенге эмне жетсин. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ушундай балекеттен алыс болушуңуздарды баарыңыздардан суранып кетем. Анда эмесе саламатта калыңыздар, баарыңыздарга ийгилик